Саламатсыңарбы айымдар жана мырзалар, менин атым Айнура Сагынбайымын. Мен врач-косметолог, дерматолог, психолог, сексологмун. Бүгүнкү тема эмне үчүн мен дайыма ажырашам дей берчүмүн. Азыр көп айымдарга бул тема актуалдуу, анткени көп айымдар ажырашам, жашабайм деген сөздү көп айтат. Ошону анализдеп мен бир 3 этап чыгардым да. Этап эмес, 3 себеп чыгардым. Биринчи себептерден бул менин азыркы жашоомдо биздин үй бүлөлүк көйгөйдө 100% менин жолдошум күнөөлүү деп ойлочумун. Азыр Инстаграмга пост жүктөсөм дагы, Ютубка жазсам дагы ыйлаган айымдар көп болот да. Ой, мынтип атпайбы? Мен сен ушинтип айтып атасың, бирок мен кылсам болбой атпайбы? Ушундай эркектерге эмне дейсиң? Эркектеги мындай болуш керек эле да деген айымдар көп жазат. Мен мурда силердин катарыңарда болчумун. Ошон үчүн мен силерди жакшы түшүнөм, бирок силерди актабайм. Анткени силерди актаса, силер өзүңөрдү аяганыңарды токтотпойсуңар. Биздин үй бүлөлүк көйгөйүбүздө жалаң гана эркек күнөөлүү эмес жана жалаң гана аял күнөөлүү эмес. Экөө тең күнөөлүү. Бирок өзгөртүү көп учурда аялдын гана колунда. Анткени биз эмоционалдуубуз, биз ачыкпыз. Биз өзүбүздүн эмоцияларыбызды ачык айтып, өзүбүздү түшүнө алабыз. Эркектер болсо жабык, алардын эмоциялары керек болсо өздөрү үчүн жабык. Өздөрүнө өздөрү түшүндүрө алышпайт көп нерселерди. Ошон үчүн үйдөгү атмосфера, үйдөгү болгон бакыт көбүнчө аялга көз каранды. Дагы бир жолу кайталап коеюн, бул сөз эмоционалдуу, моралдык, физикалык абьюзер, садизм, игроман, наркоман, алкоголик эркеги бар үй бүлөлөргө карабайт. Ал жерде ситуация таптакыр бөлөк. Эгерде силер кадимкидей эле Кыргызстандагы орто үй бүлө болсоңор, ичпесе, сабабаса, моралдык абьюз жасабаса, түнчүнө туруп ойготуп таң атканга чейин эзбесе, кадимкидей эле үй бүлө, сезимдер жок, антпейт, иштебейт, акча таппайт, тигинтпейт, мынтпейт деген толтура претензиясы бар айымдарга айтып атам. Күйөөңөр 100% силердин үй бүлөңөрдүн бузулуп атканына күнөөлүү эмес. Экөөңөр тең күнөөлүүсүңөр. Өзгөртүү силердин гана колуңарда. Экинчи, бул мен күйөөмөн көп нерсени күтчүмүн. Мен эмоционалдык абалыма, менин сүйүнүчүмө, же менин коопсуздугума, өзүмдү коопсуздукта сезгениме күйөөм жооп берет деп ойлочумун. Мисалы, мени аяса экен, мени ойлосо экен, мага кам көрсө экен, мага белек берсе экен, мени түшүнсө экен деген претензиялар өтө көп болчу. Ооба, баарыбыз эле үй бүлө түзүп атканда бир үй бүлөлүк образыбыз бар. Биз үй бүлөнү ошондой максатта түзөбүз, өзүбүздүн эмоционалдык жыртыктарды жабуу үчүн. Кийин болсо жашоо таптакыр бөлөк экенин түшүнөсүң. Мен дагы бир жолу кайталайм. Бул жашоого биз жалгыз келгенбиз жана жалгыз кетебиз. Жана өмүр бою жалгыздыкта жашайбыз. Үй бүлөлүк образды өзгөртмөйүнчө, үй бүлө эмне үчүн керек? Үй бүлөнүн максаты эмне үчүн? Сенин эмоционалдык жыртыктарыңды, сенин комплекстериңди, травмаларыңды жаап, сенин өздүк бааңды көтөрүп, кичинекей кезиңде албай калган сүйүнүчүңдү, мээримиңди алууга эмес. Үй бүлөнүн максаты таптакыр бөлөк. Ал тууралуу мен кыз-жигит курсумда көп айтам, бактылуу айым курсумда көп айтам. Үчүнчү себеп. Бул ажырашсам эле баары өзгөрүлүп кетет, баары сонун болуп кетет. Мен азыркы абалыман чыгам. Мен бүгүнкү көйгөйүмдө жолдошум гана күнөөлүү, ошол эле мен бактыма болгон тоскоолдук деп ойлочумун. Ажырашсам башка жашоо башталат. Ажырашсам 5-ке чыгам. Ажырашсам күнүгө кучактоо гүл алам. Тетиги үйүмдүн эшигинин артында принцтер толуп турат деп өзүмдү жаш кезектегидей, жаш селкидей
элестетерчү. Албетте балким мен ошол кезде жаш эле болчумун чынында. Бирок Кыргызстандагы орто эсептеги ажырашкан айымдардын саны менен эркектердин санын салыштырсак, түрмөдө отурбаса, ичпесе, ойнобосо, мындай жашоого мындай анча-мынча жарактуу орто статистикадагы эркектер өтө аз. Жабан гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө эркектер көп төрөлөт. Аялдар менен эле тең төрөлөт. Бирок мушташат. Эчтекеден коркпойт, бийиктерге чыгат. Машинаны каттуу ылдамдык менен айдайт. Секиришет. Аябай мындай коркунуч менен жүрөт да. Аябай мындай кооптуу жүрүшөт. Ошол себептен эркектер эрте каза болот. 40 жаштан кийин эмоционалдуу көп нерсени көтөрө албай, ичинен сыздап, жүрөктөрүнөн жабыркайт. Инфаркт, инсульт жана башка нерселер. Эркектер бизге караганда эмоционалдуу алсыз. Ошон үчүн 30дан ашкан айымдарга, 35тен тем более нормальный, бирок ажырашкан эркектер аз болот. Ошон үчүн ажырашсам эле жыргап кетем деп ойлобогула. Эгерде күйөөңөр садист, абьюзер, ичкич, наркоман жана бир таптакыр жашоого мүмкүнсүз сапаттарга ээ болбосо. Ошон үчүн айымдар, дагы бир жолу кайталап коеюн. Менин каталарымды кайталабагыла. Мен экөөбүздүн болбой калган мамилебизге 100% күйөөм күнөөлүү деп ойлочумун. Экинчиден, күйөөм мени сүйүнүш керек, күйөөм мага кам көрүш керек, күйөөм антиш керек, күйөөм мынтиш керек, эркек деген мындай милдеттүү деген туура эмес идеалдар кирип калган башыма. Үй бүлө туура эмес образга кирип калган. Үчүнчүдөн, мен ажырашсам эле жыргап кетем деп ойлочумун. Видео жакса, суроолоруңарды калтыргыла, терең кызыктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Менин курстарыма катталгыла, аябай көп пайдалуу маалымат аласыңар. Instagram баракчама катталгыла, ушул видеого лайк коюп койгула, бөлүшүп койгула, сактап койгула.